Жылдызхан Жолдошова Facebook баракчасы аркылуу Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Толугу менен төмөндө. Садыр иним 2010 жылдан бери саясатта бирге келе жатабыз. Ийгиликтерди, оор күндөрдү бирге өткөрдүк. Кандай кырдаал болбосун, мен сени таштабадым, сатпадым. Колуман келишинче колдоп келе жатам. Абийиримдин алдында тазамын. Бүгүн бир чындыкты коом аркылуу айтып коюуну чечтим. Биринчиден, айлана чөйрөңү тазалабасаң болбой калды. Ачыгын айтайын, коррупционерлер, олигархтар, ач көздөр ороп алышты сени. Алардын максаты өз кызыкчылыктарын чечип алуу. Эл үчүн күйгөн жок алар. Экинчиден, кадр маселесинде чебер, өтө кылдат, аяр мамиле жасоо менен ар бир кадр жөнүндө шашпай маалымат алып кызматка койсоңор туура болмок. Алдын ала айтканым, сенин тагдырыңа азырынча кайдыгер эмес экенимди далилдейт. Убакыт тар, бир күнүң текке кетпесе, элдин үмүтү, ишеничи сенде. Булак Facebook. Садыр Жапаров Арзыбек Бурканов боюнча пикирин билдирди. Президент Садыр Жапаров коомдук телерадио берүү корпорациясынан курган маегинде көмүскө кардинал деп аталып жаткан экс-депутат Арзыбек Бурканов жөнүндө билдирүү жасады. Журналист Алмаз Касымалиев Буркановду кадр саясатына түздөн-түз кийлигишкен, таасир эткен, көп маселени чечкен киши катары айтып жатышканына эмне дейсиз деп суроо узатты. Садыр Жапаров муну төгүнгө чыгарып, кадр маселесин өзү чечип жатканына токтолду. Бул ушакчылардын эле сөзү. Арзыбек Бурканов бир дагы кадрды алып келип, муну коюп бериңиз, тигини коюп бериңиз деген жок. Мен кандай буйрук берсем, ошону гана аткарып жүрдү. Мурдагылардай болуп бир адамдын жетегинде кетип калбайм. Мен муну биротоло бардыгына айтып коеюн, аны иш жүзүндө да көрсөтөм. Бирөө кадр алып келе турган болсо, мен улуттук коопсуздук кызматына же Ички иштер министрлигине бул кандай кадр деп жөнөтөм. Ал жактан деле кээ бирөөлөр таза деп келет. Таза экен деп койсоң эле, кошуна колуң тааныш билиши тараптан мындай иши бар деп интернеттен чыгып калып жатат. Чекесине жазып койгон эмес да, ошон үчүн айтып жатпаймынбы? Жаш жана таза кадрларды өстүрүп чыккыча 5-10 жыл убакыт керек экен, деди Жапаров. Президент Жапаров муфтийди жана дин комиссиясынын жетекчилерин алмаштырууда Буркановдун ролу боюнча түшүндүрмө берип, Бурканов анда өзүнүн жардамчысы катары бир ирет муфтияттагы пикир келишпестикти жөнгө салуу үчүн барганын, бирок чечим кабыл алууга эч аралашпаганын кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. Женго кайманаттуу Кадыр Досонов 8 апрелге чейин камакка алынды. Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун 11 февралдагы токтомуна ылайык кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү деген Кадыр Досонов 8 апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө изоляторунда камакта болот. Бул тууралуу 1-Май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады. 11 февралда УКМК уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча атайын операциянын жыйынтыгында Женго кайманаты бар өлкөнүн түштүк аймагын көзөмөлдөгөн Крим төбөл деген Кадыр Досонов кармалганын маалымдаган. Ал Ош шаарынан кармалып Бишкекке алып келинди жана атайын кызматтын убактылуу камак жайына киргизилди. Буга чейин Досоновдун адвокаты Назгүл Сүйүнбаева ал УКМКнын Оштогу башкармалыгына өзү барганын Facebook баракчасына жазган. УКМК 2020 жылдын 30 ноябрында Досоновго издөө жарыялаганын кабарлаган. Ал ИИМдин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевду өлтүрүүгө буйрук берген деген негизде 2015 жылдын 6 февралында кармалган. Досонов өзү мындай айыптоолорду четке каккан жана 2017 жылы жогорку соттон толук акталып чыккан. Булак Азаттык. Муфтийдин орун басары Кадыр Маликов кызматын убактылуу токтотту. Муфтийдин орун басары Кадыр Маликов кызматынан убактылуу четтей туруу жөнүндө арыз жазганына бир жумадай болду. Бул тууралуу бүгүн 12 февралда Азаттыкка муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев кабарлады. Атабаевдин айтымында Маликов мындай чечимин үй бүлөлүк себептерге байланыштырган. Кадыр Маликов кызматынан убактылуу кете туруу чечими боюнча арыз бергенде бир жумадай болуп калды. Ал муну үй бүлөлүк себептерден улам деп негиздеген. Маликовдун өзүнөн бул тууралуу азырынча маалымат алуу мүмкүн болбой жатат. 11 февралда Кыргызстан мусулмандардын аалымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп муфтийликтен өз каалоосу менен баш тарткан Максатбек Токтомушевдун арызын карап канааттандырган. Булак Азаттык.
Сот муфтияттын башкы эсепчисин 2 айга камакта калтырды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиевдин бөгөт чарасы бүгүн 12 февралда Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, ал 2 айга камалды. Соттун маалымат кызматы кабарлагандай, Бекиев 10 апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. 10 февралда УКМК Бекиевди мыйзамсыз финансылык иштерге шектүү катары кармаганын маалымдаган жана муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар кошкон акчаны жеке каржы уюмдарына насыяга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталды деп билдирген. Бекиевдин тарапташтары же жактоочулары бул айыптоого расмий комментарий бериши элек. Булак Азаттык. Башкы прокуратура Сегизбаев боюнча 6 иш тергелүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин үстүнөн жалпысынан 6 иш тергелип жатат. Бул тууралуу 11 февралда башкы прокуратура кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, биринчи иш Белизгит окуясына байланыштуу. Башкы прокуратура Сегизбаев 2016 жылы октябрь-ноябрь айларында Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынын 3 депутаты жөнүндө жалган маалымат тараткан деп эсептейт. Экинчи иш Бишкектин Көкжар конушунда атайын кызматта иштегендер үчүн салынган үйдөн бир прапорщикке 3 бөлмөлүү батирдин берилишине байланыштуу. Үчүнчү иш УКМКнын 3 кызматкери энчилүү курал менен сыйданышы тууралуу. Төртүнчүсү Аламөдүн районунун Таш Мойнок айыл өкмөтүнүн аймагындагы жер тилкелери тууралуу маселеге байланыштуу. Бешинчи иш көзөмөл органынын маалыматына караганда, атайын кызматтын айрым жетекчилеринин 2017 жылы бюджеттин эсебинен чет өлкөлөргө барып келгени боюнча. Мындан тышкары Сегизбаев боюнча дагы бир иш жашыруун тергелип жатканы маалым болду. Булак Азаттык. Ысык көлдө өлтүрүлгөн эне бала. Шектүү менен маркумдардын ортосунда мал боюнча уруш чыккан. Ысык көл облусунда өлтүрүлгөн эне бала шектүү менен мал боюнча урушуп кетишкен. Бул тууралуу Супер КЖ порталына Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Шектүү каза болгон эне менен баланын малын бакчу. Тактап айтканда, алардын малчысы болуп иштеп келген. Ортодо ызычуу мал боюнча чыккан. Буга чейин дагы шектүү алардын малын багып жүрүп, өзүнүн эмгек акысы катары бир жылкыны сатып жиберген. Бирок маркум эне бала макул болбой, милицияга арыз жазып, баланы соттотуп жиберишкен. Жазасын өтөп келгенден кийин кайрадан алардын малын багып жүргөн. Уруш шектүүнүн эмгек акысын малга баалап бергенден улам чыккан деди маалымат кызматынан. Учурда тергөө жүрүүдө. Булак Супер КЖ.